жасайбыз. Биринчиси биз жаңылыктарды биринчи Россия же СНГ пространствого алыш керек. Анан аяктан биз ошол окуттардан көбүнчө алганга аракет кылабыз. Неге? Анткени биз түз англис тилинен, түз Кытай тилинен аларды окутуп алганга биздин кадр деңгээли жетпей атат. Бүгүнкү дүйнөдө 54% илимий булактар англис тилинде. Биз англис тилиндеги жаңылыктарды, дүйнөдөгү илимий ачылыштарды алып өзүбүзгө тарталы десек, көрүп атасыздар, бизде андай кадр жетишпейт. Билим берүү министрлигинде айлык орто эсеп менен билесиздер 15.000, 16.000 бул орточо жакшы айлык деген сөз. Мында айлыкка англисче билген, аны илимий негизде баягы анализ жасай алган, анан ошону өлкөгө саясатка айландырганга чейин процессти жүргүзө алган кадр бизге бул айлыкка келди. Менчик жогорку окуу жайларда англисин өздөштүргөн 3 гана университет бар. Бул УТСА, бул АУТСА, бул Алатау университети. Көрүп атасыздар, 3 тең менчик. Биз аларга мисалы диктеп айтат, мамлекет үчүн бир нерсени ала албайбыз. Мун жазап бергиле деген сыяктуу. Ошондуктан көрүп атасыздар, биздин көйгөйлөр бир аз салыштырмалуу башкача нукта. Анан жаман жери бул эмне болуп атат? Bir жагынан жакшы жагы, bir жагынан жаман жагы. Жакшы жагы билим берүү бардык кыргыз жаранынын, Кыргызстандын атуулунун орчундуу маселеси, анткени бардык үй-бүлө билим берүүгө байланыштуу. Жок дегенде баласы окуйт же небереси окуйт, же бир мугалим тууганы бар. Андыктан билим берүү бардык үй-бүлөдө бул актуалдуу тема. Бирок жаман жери бизде диван эксперттер көп болуп кетти. Мисалы биз 12 жылдык концепцияны алып чыкканда сразу эмне болду, көрдүңөр, коомдо ажиотаж болду. 12 жылдын эмне кереги бар, 10 жылга да чүрүп коюшпайбы, как будто 12 жылда укмуш билим берүү дешет. Биз бул жерде формалдуу эле бир маселени чечип коелу деп атабыз да. Нулевой классты, 1-чи классты, 11-чи классты 12-де атап койсо, 136 мамлекетке барганда ошол биздин окуучулардын аттестаттары түз тапшырганга жарамдуу болот экен. Биринчи керек болгон жагы. Экинчиси, биздин Орто Азияда эле биз Кыргызстан өзүнчө жашап аткан арал эмеспиз да. Биз эртең дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде иштешибиз керек. Ошол эле Өзбекстанда, ошол эле Казакстанда азыр 12 жылдык билим. Эртең биздин нострификация документин табигый признание бири-бирин таануу жок болду. Андан сырткары 1-чи класстын мугалиминин биринчи класстын мугалими менен барып мындай маяк болуп көрсөң, эң кыйын момент кайсы деп айтсаңар, эмне деп айтат? Биздин 1-чи класска келгенде ар бир баланын деңгээли ар башка. Мисалы 1-чи класста нулевойду мектептен окуган балда, нулевойду садиктен окуп келгенде, кыска мөөнөттү 3 сааттык жанагы 40 миң бала ошондой окуйт. 3 сааттык атайын программалар окуп келгенде, так бир садикке барбаган балдар, анан ата-энесинин мүмкүнчүлүгүнөн акча менен өзүнчө даярданып келген балдар. Ошондо 5 түрдүү балдар келет. Анан 1-чи класстын мугалими ошол 5-өн теңдеш керек. Абдан жакшы даярданып, уже алфавитти билип, кошуп окуп калган балдар 1 жыл бою А, Б, В деген балдарды күтүш керек. Туурабы? Анан 1 жыл өтүп кетет, 1 жылда жакшы окуган бала уже деморализация болот. Жаман окуган бала бир аз теңелип келет. 2-чи класска барат, дагы ортодо 3 ай, биз эң узун каникул болгон өлкөбүз да билесиздер. 3 айда дагы унутабыз, 2-чи класста кайра кайталап, ошентип жүрүп отуруп биздин бала өзүнүн потенциалын ачканга чейин абдан көп убакыт өтүп кетип атат. Ошондуктан биз 1-чи классты баары эле 6 жашынан баштасын, биртиктүү. 6 жаштан баштаганда бирок баланын психологиясы толук калыптанбашы мүмкүн. Андыктан 2 жыл биз жеңил программа коелу деп атабыз. 6 жаштан 1-чи классты, 7 жаштан 2-чи классты абдан жөнөкөй программалар, оюндар, жеңил гана баягы алфавит таануу, цифрларды таануу, түстөр менен иштөө, бестерден психологиялык жаш куракка жараша жаңы программа болот. Анан 1-чи класс менен 2-чи класста биз баа койбойлу деп атабыз. Оценивание деген нерсе түшүнүп баалоо бул 3-чү класстан кирсин деп атабыз. Ошондо бала мынакей Японияда 5 жыл койбойт. Биз хотя бы 2 жыл койбой туралы 3-чү курстан баштайбыз. Ошон үчүн ушундай
плюс жактары болот. Дагы бир жакшы жагы, ошол айтпадымбы, 40 000 бала кыска мөөнөттө детсадта окуйт. 27 000 бала детсадта 6 жаштагы балдар бүгүнкү күнү. Эмки жылы ал 30 000ге чыгат. Ошондо бери жагында 70 000 балага биз кайра садиктен орун ачып атабыз, мектепке алуу менен. То есть 2 жаштан 5 жашка чейинки балдар эмне кылат? Садикке барганда 70 000 балага орун ачылып атат. Бул да жакшы да, охват көбөйүп атат. Садикке барган бала, барбаган балага караганда 6 эсе көп табияттагы сүрөттөрдү тартып алат экен мээси менен. Көрүп атасың, айырма чоң. Ошон үчүн биз балдарды башталганда эле 2 жаштан 6 жашка чейинки убакытта ойлонушубуз керек. Анан эң чоң сындоо эмне болуп атат? Мектептерде орун жок, аны каяка батырган атасыңар деген суроого. Бул мектепте орун жок болгон жерлер Бишкек, Жалал-Абад, Каракол шаарлары, 3 негизги шаар. Региондордо мектепке батуу тууралуу андай бир орчундуу маселе жок. Бизде бир гана туура эмес түшүнүк болуп атат. Мына электрондук каттоодо чыккан проблема ушундан келип атат. Мисалы Бишкекте 99 мектеп болсо, мунун бир 19 мектеп абдан жакшы билим беришет, салыштырмалуу. Анан элдин баары ошол 19 мектепке балдарын бергиси келет. Кайсыл ата-эне кайрылбасын, баламды 61 алып койгула, баламды 69 алып койгула, директору киргизбей атат. Мектептерге барсаң, ал жерде мектептерде окуучунун саны 3,5 миң, 4 000 окуучу. Эми силерге суроо. Анда 19 мектепти алып калалы, үстүнө дагы 10 этаж кылып ал мектептерди курдурталы, анда берки 80 мектепти жаап салышыбыз керекпи? Ошол эле 7-чи микрорайондо атын айтпай эле кой, бир мектепте баланын саны 600. Мектептин мощность 1,5 миң бала. Аны кандай кылабыз? Директорларды ротация кылалы, директорларды аттестация кылалы деп былтыр ушул маселени көтөрдүк эле. Мен министр болуп келгенде анда көрдүм, баягы пиар компания жүрүп мени дискредитация кылыш үчүн көп иштер жүрдү. Бул пикирибизди ишке ашырбаш үчүн саботаж болду деп айтайын. Эмнеге? Анткени эч ким ээлеп турган 20 жылдык майрыл ордунан жылгысы келбей атат. Бүгүн биздеги рекорд 32 жыл болгон директор бар. Bir mektepte bu, bunda 3 mektepte 10 yıldan emez. Bir yerde 32 yıl. Почти bulanın özünün собственный лавкасы. Men hiç kaçan özüm kesipleşlerimde görmeyip muhallimlerdi sındağım görmeyip. Men negizli muhallim өлkөнүн başka muhallimmenmin de. Andoktan men korgoşum gerek. Bирок бүгүнкү коомдун талабы бар. Bir жақта оқушылардың келечек ээлеринин жашоосу турат. Значит, таразаны биз жакшы карашыбыз керек. Таразанын бир жагында биздин келечегибиз турат. Значит, биз дагы бир ката мындай элге жакпаса да өзгөрүү жасашыбыз керек болот. Анан директорлорду алалы, конкурстук негизде дайындайлы, бала бакчадан баштап вуздарга чейин кайра карайлы, болбосо азыркы менеджмент менен биз жылбай атабыз десек, ушуну да көрүп атасыңар, коомдо туура эмес кабыл алып жатышат. Анан биз бир башка министрликтерде бир 100 райондорду шаарларда кошкондо 50-60 центри болгон министрлик болсок оңой болот да. 50-60 кишини чакырып, кайра окутуп, кайра күчтөп, кайра даярдап. А биз 6120 кишини окутуп даярдаган чакта эле күнүгө 2-3 киши пенсияга кетет. Күнүгө 2-3 жаңы директор дайындалат. Түшүнүп атасыңар, бизде мындай процесс, живой процесс. Бизде бул жалпыга ал эме өзгөрүү влиять этпейт да, таасир этпейт. Ошон үчүн сиздерден суганыч ушул болуп атат. Билим берүү тармагы бул өлкөнүн келечеги. Эртең бул жака аяр мамиле кылынбаса, бияка бир өзгөчө көңүл бурулбаса, анда бүгүн баардык тармак жасап аткан нерсеси бош болуп калышы мүмкүн. Стратегический тармак ушул жак. Анан менин оюм ушул. Билим берүүчү алуу. Ошол мыйзамда биз лицензияларды абдан жөнөкөйүштүрүп атабыз. Мисалга алсак, кошумча билим берүүдө, анан бала бакчаларда керек болсо лицензиянын көп нерселерин алып салып атабыз. Лицензия үчүн болгону гана ошол бала бакчанын санитеттин жана пожарный заключениясы керек. Анткени балдар мисалы газ болбош керек ал жерде, балдардын коопсуздугуна биз билим берүү тармагынан болушунча жеңилдиктерди берип атабыз. Ушундай маселелер каралат, лицензиядан кабатыр болуунун кажети жок.
Бирок немечи качественный состав преподавателей немелерде детский садтарда кандай болуп калат, лицензия жок болсо? Сертификация кыла алды. Сертификация. Бүткөндөн кийин ошол баалоо жагынан мисалы мындай болот да. Биз жогорку окуу жайларды бүтүргөн студенттерге университетте диплом берип эме болуп атат да, жыйынтыктатып атат. Бирок ал сертификация болбогон үчүн кайра мектептерге барганда анын сапаты начар болуп атат деп атышат. Ошон үчүн биз ортодо бир сертификация киргизели деп атабыз. Психологический метод. Бала бакчада деле ошондой сертификациялоону мектепке алып аткан. Андыктан ар бир кызыктар болот. Баягы өзүн сапаттуу ортосу бул вуздар, булар колледждер, техникумдар, училищалар. Анын үстүндө вуздар бар, жогорку окуу жайлар, университеттер бар. Мисалы 10 класс бүткөндө вузга барам, ортого да кирбейм. Мен андан көрүп барып вузга даярдана берейин деп ошо колледжге келип атышпайбы. 10 класстан кийин. 9-дан келип атышат, ошол эми жаңысы 10 болуп атат да. Биз то есть ал траекторияды калтырып атабыз да, эч кандай бул жерде чектөө болбойт. Тескерисинче, мына жаңы жоба менен таанышасыздар, буюрса бир айдын ичинде даяр болуп калат. Мурда профиль лицейди бүтүргөн балдар андан нары жылаучу эмес. Сертификат дегенден кийин нары билим алуу токточу. Азыр биздин жаңы жоба боюнча ошол балдар кааласа колледжге өтүп, кааласа университетке тапшырууга мүмкүнчүлүгү болот. Кийин ошол окуп профилим менен ортума даярданайын деген планда түшүнмөрү. 12 класста 3 айлык жылына сертификат программасы коюп атабыз, бир кесип. 10 класска азыркы менен 6 айлык бир кесип коюп атабыз. Мурда билесиздер да, Совет Союзунун убагында ар бир адам бир-экиден кесип алып чыкчу экен. Биз ушуну активизация кылалы деп атабыз. Мисалы 10-11-де окуп атканда жөнөкөй мектепте окуган бала эле ПТУдан же өзүнүн мектебинен биз курстарды ачалы деп атабыз. Бул швея, тамак пышырган кулинария, электрик механик деген мындай жөнөкөй иштин кесиптердичи. Аны бүткөндө ар бир бала мынакей аттестат менен чогуп бирден кесиптин сертификатын алып алсын. Эртең ошол жашоодо керек болот экен. Мисалы пандемия болуп атканда мен өзүм мисалы эме болдум да, кыйналдым. Отурдум, ойлодум, мен коомго деле керегим жок экен. Мен гуманитария тармагындагы бир илим постмун. Мен кимге эмне керегим бар, түшүнүп атасыңар да. Ахатиябы жок дегенде монтёрлукту билгенимде кошунамдын, үйүмдүн, өзүмдүн муктаждыктарымды билмектин да. Ошол эле нерсе. Ошол кесипти үйрөнүп алсаңар, эртең кулинар болуп кетпесеңер дагы үй бүлөңөрдө таптастырып ошо туурабы? Мисалы үй бүлө курганда ошон үчүн ойлонуп атабыз, биз абдан эффективдүү пайдаланалы убакытты. Сөзсүз сабактарды өздөрү ал эмес, мындан кийин мектепте окуган программа кайра вузда окутпайбыз. Эң чоң проблема ушул болуп атат. Азыр барып кайра жогорку окуу жайларда география окугандасыңар, ушул сыяктуу. Ушулар жоюлат. Уточняющий вопрос просто жана сиз профильный ставите на профильное образование готовитпи? Ошол 5 класстан кирбейби? Жок, бул 10-11. Азыркыча 10-11, мурункуча 11 жогорку класстанда. Андан мурун бөлсөк, бул абдан чоң акча. Мына финансистерибиз отурат. Азыр айлыкта көрдүңөр да, STEM предметтерден сабак берген мугалимдин айлыгы 20% көтөрүлдүк. Бул биология, химия, физика, математика, информатика сабагын берген мугалимдер 20% салыштырмалуу берки мугалимдерден көп айлык алат. Бул ошол өндүрүшкө маанилүү болгон сабактар да. Анан ушул тармакты маани берип атабыз да азыр билим берүүдө. Европадагы кичине көчөтүп атабыз, чтоб индустрия өндүрүш өнүксүндө, же конкретный наука өнүксүндө. Ушуну кылып аткан себеби профилге жетпейбиз. Профилдештирсек, анда бул азыркыдан балким 30-40% дагы айрым акча борушубуз керек. Анан билим берүү экономикага жараша өскөн тармак, акча болгондо анда зависит берсе. Уважаемые коллеги, у министра есть еще следующая встреча, поэтому два последних вопроса. Да, Света Баевская и Нурдин Шишин. Рахмат. Пиар боюнча биз бир минус не болуп калды. Мен презентацияны келип бир ай өтө элек деле жасап салдым. Эмне кыларыбызды коомчулук даяр болбой туруп алды. Эгер президенттен мага задача коюлуп, мунун презентацияны баягы конкретный жасайсың дебегенде, мен чыкпайт болчумун. То есть уударды мен өзүмө алдым. Но биздин пресса сиз белгилегендей 1,5 штат менен аз. Бирок армия чоң. Мисалы мен не только пресса, бизде аппарат да жетишсиз. ГСМдин аппараты 200 киши.
Türmödөгү адамдарды караган аппарат. Өлкөнүн келечеги 2,5 миллион окуучуну караган аппарат 124 киши. Bizim türmögө берген маани менен бизге берген маанинин айырмасын көрүп алып. Анан ошонун ичинен соответственно 1-2 киши анан прессада иштеп атат, аппарат кичик болгон үчүн. Жаман жери көрүп атасың, биз 2 жаштан баштап 70 жашка чейинки процессти уюштурабыз. Бул доктор наук болуп чыкканга чейинки процесс. То есть и медицина, и инфраструктура, ким доктор болгон десе баары биз менен тийиштүү. Баардык министрликтин подведомственный организациясы биз менен иштейт. То есть биз бүт жакты тейлейбиз. Жана химияда кычкылтек бар го, баары менен реакцияга кире берген. Биз ошондойбуз. Билим берүү тармагы ушундай тармак. Анан эске алып, эми бир штат эми коштук. 3 штат менен сектор кылып атабыз. То есть муну эми анан сиз айткандай эмгеги менен салыштырып болбойт. Мектептин саны көп, 2230 мектеп бар. 1650 садик бар, 99 профлицей бар, 136 спуз бар, 78 вуз бар, 54 научный институт бар, анан академия наук, анан КАО, РПК деген сыяктуу мекемелерди кошкондо биз жанагындай армиябыз 6000 ашык мекемебиз. Мугалимдин укуктарын коргогон мыйзам азырынча тилекке каршы жок. Белгилеп мына азыр бул инициатива башталды. Мен министр болуп келгенде көп депутаттар ушуну сурады, статус учителей начар ушул боюнча иштеп атабыз. Азыр жаңы мыйзам болсо болот. Жана жетишпеген мугалимдерди кантип планыңар бар дедиңиз. Биз мындан кийин мугалимдикке элемес, жалпы эле билим берүү вуздарда бир эмес, 2 профилде окутууну киргизип атабыз. Мисалы сиз биолог болсоңуз, ошол эле учурда эмнеге информатик болуп чыга албайсыз. Мисалы деп атабыз, анткени базовый стандарт окшош да, философия бир, кыргыз тили бир, кыргыз адабияты бир, кыргыз тарыхы бир окуп атабыз базаны. Профилге бөлгөндө өзүнчө бир кесипти алып атпайсызбы? Бирок азыр ошо кредиттердин ичине 2 кесипти батыра алып деп атабыз. Быйыл Арабаев мисалы 30% эмесин жаңылап атат. Жаңы кафедралар. Мисалы географ, историк, педагог, сурдолог, дефектолог, начальник класстын мугалими, ушинтип 2 кесип алып чыгат. Мисалы мен Германияда 2 кесип алгам, бирөө англистика, бирөө педагогика. То есть стыковка болуп 2 кесип берели деп атабыз. Барганда химик тарабы кереги жок болуп калса, биолог тарабы иштей берет. Туурабы? Ушинтип мындай проблеманы комплекстүү чечели деп атабыз. Анан такыр мисалы IT айрыкча рыноктон практик мугалимдерди алып келишибиз керек болот. Инженерлер бар, келсе жакшы мугалим боло алат. Өткөн президент ошентип бизге тапшырма койбоду, билесиздер. Ар бир мектепте 20-30 практикадан мугалим келсин. Бул эмне деген сөз? Мисалы жакшы айтишниктер бар, бирок мугалим эмес. Биз аны алып келебиз, 70 саат, 2 сааттык жана телеквалификацияны өткөрөбүз. Мугалимдик баа коюу, окуучу менен иштөө, класстык саат ушуларды түшүндүрөбүз. Анан алып бизге келип уже мугалим катары иштесе болот. Ушул сыяктуу жетишпегендерди практиктерден алып келели деп атабыз. Кыска мөөнөттө. Узун мөөнөттө жанагындай 2 кесип берели деп атабыз. Нурдин Шейхан.